Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сиздер менен өтүлүүчү тема алкадиендер. Алкадиендер деп молекуласынын курамында эки кош байланышы бар чексиз углеводороддорду айтабыз. Жалпы формуласы CnH2-2. Совет химиги академик Лебедов диэн углеводороддоруна чоң салымын кошкон. Негизги илим изилдөөлөрү чексиз көмүрсуутектердин полимерлешүүсүнө, изомерлешүүсүнө жана ошондой эле гидрогенизацияланышына арналган. Натрийдин таасири астында бутадиен 1,3 полимерлешүүсү менен 1928 жылы синтетикалык каучукту алган. Алкадиендердин гомологиялык катары пропадиенден башталат. Алкандардын атын атагандай эле атап, ага диен деген мүчөнү кошуп айтабыз. Мисалы, пропадиен, бутадиен, пентадиен, гексадиен. Алкадиендер алкендерден айырмаланып, курамында эки кош байланыш бар. Мисалы, пропадиен ди дегенде эки дегенди билдирет, ал эми н деген белги дегенди билдирет. Пентадиен 1,3 көмүртектен чыгып жаткан кош байланыштын ордун номер менен көрсөтөбүз. Биринчи жана үчүнчү көмүртектен кош байланыш чыгып атат, пентадиен 1,3 деп атайбыз. 2 метил бутадиен. Мында экинчи көмүртектен метил радикалы чыгып атат. Биринчи жана үчүнчү көмүртектен кош байланыш чыгып атат. 2 метил бутадиен 1,3. Алкадиендердин изомериясы. Изомерия деген түшүнүктү эске салайлы. Курамы жана түзүлүшү бирдей, бирок физикалык химиялык касиеттери ар түрдүү болгон заттар. Мисалга алсак, пентадиен 1,2. Мында биринчи жана экинчи көмүртектен кош байланыш чыгып атат. Пентадиен 1,3. Мында биринчи жана үчүнчү көмүртекте кош байланыш бар. Пентадиен 1,4. Биринчи жана төртүнчү көмүртекте кош байланыш жайгашкан. Кош байланыштардын жылышы менен башка заттарга айланып кетет. Булар бири-бирине изомер болуп саналат. Алкадиендердин алынышы. Дегидрөлөө жана дегидратация. Советтер Союзунда бутадиенди өндүрүү 1932 жылы башталган. Аны этил спиртинен алуу методун академик Лебедов иштеп чыккан. Бул метод боюнча этил спирти бир эле убакта дегидратацияга, суунун бөлүнүп чыгышына, ошондой эле дегидрелөөгө, суутектин бөлүнүшүнө дуушар болот. Бутадиенди алуу үчүн нефти газдарында болуучу бутанды дегидрелөө методу дагы бар. Мында бутанды дегидрелегенибизде бутен алынат. Андан кийин аны дагы дегидрелөөгө учуратканыбызда бутадиен алынат. Физикалык касиети. Бутадиен 1,3. Башкача айтканда дивинил деп атасак да болот. Нормалдуу шарттарда газ. Ал 4,5 градус Цельсийде суюлат. Эфирде жана бензолдо эрийт, сууда эрибейт. 2 метил бутадиен 1,3. Изопрен деп атасак да болот. 34,1 градус температурада кайнай турган учуп кетүүчү суюктук. Органикалык эрткичтерде, эфирде, спиртте эрийт, ал эми сууда эрибейт. Химиялык касиети. Диэн углеводороддоруна дагы кошулуу реакциясы мүнөздүү. Бутадиен 1,3кө бромду кошсок, кош байланыш үзүлөт дагы, ал жерден бромдор орун алат дагы, 1,2 дибром бутен 1 пайда болот. Андан кийинкисинде бутадиен 1,3кө бром кошулуп, биринчи жана төртүнчү көмүртектеги кош байланыштарга бром барып орун алат дагы, 1,4 дибром бутен 2 пайда болот. Полимеризация реакциясында мономерден полимерлер алынат. Мында синтетикалык изопрен каучугу полимери алынды. Алкадиендердин колдонушу. Алкадиендер негизинен каучукту синтездөөдө колдонулат.
жыттуу ароматтарды алууда жана медицинада колдонулат. Андай эмесе бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула.